маалымат көрсөтүүсү сиздерге таң эрте маалымат берүүнү улантат. Биз бүгүн атайын сиздер үчүн арналган меймандарыбыз бар. Тагыраагы жакшы маалыматты алып берелик деп турган чагыбыз атайын адистерибиз дагы мейманга келип төрүбүздө орун алган жактары. Азыр кесиптик окуу жайлар бар. Сиздер аз убакыт ичинде атайын кесиптин ээси болуп, бүгүнкү күндө өлкөдө эң эле артыкчылыктуу же болбосо суроо талапка ээ болгон кесипке ээ боло аласыздар. Бүгүн биз мына ушул тууралуу сүйлөшөбүз жана ошондой эле эртең 26 апрель атайын фестиваль болот экен. Бул фестиваль эмне фестиваль, максаты кандай, анын ичинде эмнелер бар, кимдер барышат, мына ушул тууралуу дагы кененирээк маалымат алалык деп меймандарыбызды чакырганбыз. Тагыраак тааныштырып өтөйүн. Учурда Бишкектеги курулуш архитектура жана менеджмент колледжинин директору Максат Дүйшөбаев агайыбыз жана ошондой эле артыкчылыктуу адистиктер жана кесиптер фестивалынын аталган фестивалдын уюштуруучусу, сектордо өнүктүрүү программасы өнүгүү үчүн көндүмдөр долбоору бар экен атайын. Мына ошол долбоордун менеджери Нурлан Атаканов агайыбыз да бүгүн бизде таң эрте мейманда. Саламатсыздарбы? Саламатсыздар. Кутмандуу таңыңыздар менен. Рахмат. Бүгүн биз мына ушул кесиптер тууралуу сүйлөшөлүк, фестиваль тууралуу сүйлөшөлүк. Апрель айы, Кудайым буйрса, май айында бир эле ай калды. Бүтүрүүчүлөр 9-11 класстын базасында мүмкүн сиздерге дагы барышат, мүмкүн алар дагы азыр ойлонуп, жакындарынын дагы жардамдарына муктаж болуп жаткан чактары, кайсы кесиптин ээси болом, кайсы жака барам деген сыяктуу. Анан эң алгач фестиваль тууралуу кеп баштасак кандай болот агай? Туура, рахмат. Саламатсыздар, урматтуу СТВ каналынын көрөрмандары. Мынакей өзүңүз айткандай, эртең 26 апрель күнү биздин Бишкек шаарынын так ортосуна жайгашкан Эмен парктын Курманжан Датка энебиздин эстелигинин алдындагы аянтчада атайын ушу мэрия менен макулдашуунун негизинде биз атайын бүгүнкү күндө кесиптердин фестивалын өткөрүп жатабыз. Ал фестивалдын негизги максаты, мына сиз абдан туура айттыңыз, бир ай убакыт калды, 2 айдан кийин балдар өздөрүнүн аттестаттарын көтөрүп алып окуу жайларына жөнөшөт. Ошол кезде өздөрүнүн келечектеги турмушуна туура келген, өздөрү каалаган, өздөрү чечим кабыл алып, ата-энеси менен акылдашып, бир багытка түшүүсү зарыл да. Ошон үчүн биз бул фестивалды уюштуруп атканыбыздын негизги максаты бүгүнкү күндө кесиптик окуу жайларына кирген кесиптик лицейлер жана колледждер жөнүндөгү маалыматты көбүрөөк берүү. Ошол колледждердин өздөрүн чакырып келип, ошолор өздөрү мына өздөрүнө кандай кесиптерди дайындатышат, кандай шарттарда иштеп атат, мына өздөрү менен түзмө-түз баягы окуп жаткан студенттерди чакыра келип, ошо студенттер менен баарлашып, каалагандар толук маалымат алганга мүмкүнчүлүгү болот. Ошон үчүн мен бул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, ушу Бишкек шаары менен Бишкек шаарынын тегерегиндеги Чүй областынын тургундары, эгерде сиздердин балдарыңыздар же кыздарыңыздар бүгүнкү күнү мектепти бүтүп, эртеңки күнү турмуш жолуна кадам шилтейбиз деген акыбалда турса, биз сиздерди күтөбүз, келип толук маалымат алып кетсеңиздер болот ошол жерден. Жакшы. Мына ошол курулуш тармагынын бардык багытын окуткан атайын Бишкектеги курулуш архитектура атайын колледждин директору да бизде мейманда отурат. Ал фестивалга сиздер кандай болуп катышасыздар? Мисалы, ал жака эмнелерди алып барып, кандай кызыктырып, кандай маалыматтарды бересиздер? Саламатсыздарбы, урматтуу СТВ каналынын көрүүчүлөрү. Абдан актуалдуу, өз убагында ушул иш-чара уюштурулуп атат. Учурдан пайдаланып, Нурлан Чырбанович сиздерге, уюштуруучуларга, жалпы эле ушу кесиптик билим берүү тармагындагы уюмдардын атынан ыраазычылык билдирет элем. Себеби туура айтасыздар, саналуу убакыттан кийин мектептин бүтүрүүчүлөрү, 9 класс менен 11 класстын бүтүрүүчүлөрү турмуш жолун аттанышат. Бул кесипти туура тандоо, бул абдан маанилүү, өзгөчө. Себеби мынакей биздин
окутуу процессинде көрүп атпайбызбы, кесипти туура эмес тандап алып, бир курс окуйшат, 2 курс окушат, андан кийин жакпай калды деп кете беришет да. Бул убакытты да талап кылат, каражатты да талап кылат. Ошон үчүн бул фестиваль биринчи жолу былтыр ушул Азия өнүктүрүү банкынын колдоосу менен өттү эле, абдан жакшы жыйынтыгын берген. Себеби мурда андай баягы бүтүрүүчүлөрдү маалымат берүү процесси мурда анчалык болгон жок эле. Ал сөзсүз өзүнүн эффектисин берди дагы. Окуу жайларга, өзгөчө ушу Бишкек шаарындагы орто кесиптик, анан жанагы баштапкы кесиптик окуу жайларга тапшыруу абитуриенттердин саны сразу эле көтөрүлдү. Ал эми биздин окуу жай, мына өзүңүз белгилеп кеттиңиз, азыркы заманбап айтылышы Бишкектеги курулуш, архитектура жана менеджмент колледжи деп айтылат. Илгери билесиздер, колледждердин баары тең техникум деп айтылчу. Биздин окуу жай илгерки Союз убагындагы курулуш техникуму. Биз былтыр да катышканбыз, ошон үчүн мен баса белгилеп айтып атканым, былтыр өзүнүн жакшы жыйынтыгын берген. Эми быйыл биз өзгөчө даярданып атабыз. Биз эртең буюрса сөзсүз катышабыз. Ал жерде биз бүт кесип багыттар боюнча, андай кесип багыттар бизде 8. Баары тең бүгүнкү күндө талапка аябай керектүү багыттагы биздин кесиптер бар. Биз эртең мастер-класс көргөзөбүз. Аны окуп аткан студенттер көргөзөт. Өзүбүздүн ошо багыт боюнча көргөзөбүз да. Ал жерде биздин бүтүрүүчүлөрдүн дипломдук защита деп коет, коргоо, ошолордон жалаң баягы эң жакшы деген баага татыктуу болгон былтыркы мындан мурунку бүтүрүүчүлөрдүн жасаган эмгектеринен алып чыгабыз. Мына Азия өнүктүрүү банкынын азыр проектисиндебиз, ошолордон көп маалымат алганбыз, баягы жакшынакай окуу куралдарын. Ошолорду да алып чыгабыз, көргөзөбүз. Айтып калдыңыз 8 багыт боюнча окуу жүргүзөбүз депчи. Келиңиз, санап өтпөйлүкпү, үстүртөдөн кайсы багыттар боюнча? Бул биздин окуу жайыбызда бүгүнкү күнү азыркы замандагы керектүү багыттар бар. Биринчиден, өзүңүздөр билесиздер, заманбап курулуштар жүрүп атат. Биз курулуш техникуму болгондон кийин курулмаларды куруу жана эксплуатациялоо деген мастерлер менен прораптар даярдайбыз. Экинчи кесибибиз архитектура. Көрүп атасыздар, азырдагы архитектура кесиби абдан заманбап, орусчалап айтканда востребованный. Ал жерде биз архитекторлор даярдайбыз. Санитардык техникалык жабдыктар, анан желдетүү жабдыктарын монтаждоо жана эксплуатациялоо деген бул дагы бүгүнкү күнгө талапка абдан керектүү багыт. Ошол боюнча бизде кесип бар. Жер мүлк мамилелери, бул жанагы мамлекеттик кадастр, мамлекеттик каттоо системасында иштей турган биздин кесипке бүтүрүүчүлөр чыгарабыз. Андан сырткары мына акыркы жылдар абдан востребованный болуп атат. Стоимостной инжиниринг деп айтылат, азыркы замандап тил менен. Бул курулуштун сметалык баасы канча болот, ошону эсептей турган техник сметачын даярдайбыз. Андан сырткары заманбап үйлөр салынып атат, анын архитектуралык чөйрөнүн дизайнери деген кесип бар. Техник дизайнерлерди чыгарабыз. Андан сырткары мынакей 20-жылдан бери баарыбызга белгилүү пандемия, COVID-19 келгенден бери биз аралыктан окутуу дүйнө жүзү боюнча болду. Анчында биздин Кыргызстанда да болгондуктан жанагы программалык камсыздоо, автоматташтырылган системанын программалык камсыздоо деген бул дагы азыр абдан талапка керектүү эме болуп атат, багыт болуп атат. Техник программист деген кесипти алып чыгышат. Ошондой эле биздин өлкө бул энергетиканын баягы потенциалы бар өлкө болгондон кийин электрлик камсыздоо, электроснабжение патрослямдоо деп айтылат тармактар боюнча. Ошол боюнча дагы биздин багытыбыз бар. Мен ойлоп атам, биз эртең фестивалда эгерде туура ар бир окуу жай, бул эртеңки катыша турган жерде
жанагы лицейлер, баштапкы кесиптик билим берүү, ал жерде жалаң ар тараптуу экономика керектүү жумушчу кадрларды даярдата турган бул деңгээл. Андан кийинки мынакей биздики орто кесиптик бүт багыт боюнча Кудай буйрса эртең окуу жайлар өзүнүн окуу жайы тууралуу кеңири маалымат берет. Эртеңки фестивалда бизде сөз түрдө студенттер катышат, студенттер өзүлөрү айтып беришет. Ар бир кесип боюнча биз кыскача жанагы буклеттерди даярдадык. Азия өнүктүрүү банкы бизге бул тараптан абдан жардам берди. Ал өзү абдан жакшынакай жөнөкөй тил менен жазылган орусча, кыргызча тилинде биз баягы маалыматтарды таркатабыз Кудай буйрса. Эң сонун. Нурлан агай, мына колледж айтып атат, эртең мастер-класс көргөзөбүз, өзүбүздүн баардык болгон жакшы нерселерибизди алып чыгабыз деп. Дагы эмнелер болот? Ал жакта эмнелерди күтсөк болот? Мынакей сиздер биз азыр берде отурган Бишкектеги архитектура колледжи, курулуш колледжинин сөзүн угуп атабыз да. Бирок биздин долбоор аркылуу 2018-жылы 16 кесип тандап алынганда, бул 16 кесип бүгүнкү күнү Кыргыз Республикасынын экономикасына абдан керектүү кесиптер. Ага ким кайсылар кирет? Ага биринчи таптан албетте энергетика тармактары, ар жерде бир нече кесип бар. Электростанциядан баштап электр энергиясын пайдалануу, ал жерде айыл чарба продукциясын кайра иштетүү, ал жерде мына Максат Жумабаевич айтып кеткен курулуш тармагы кирет. Ошол жерге дагы деле ушул жеңил өнөр жайы, бул швейный изделиялар, тигүүчүлүк жана тигүүчү буюмдарды модельдөө, ушу сыяктуу бүгүнкү күнү жанагы Кыргыз Республикасы азыр 2026-жылга чейин улуттук программа менен аныкталган экономиканын 6 тармагы болуп атпайбы? Ушул 6 тармактын бардыгына мен ойлоп атам, ошо 18-жылы туура эле тандаган экенбиз. Ошол бардык тармактар ошонун ичинде бар. Демек биз ошол тармактарга байланыштуу окуу жайлардын бардыгын чакырып атабыз. Бишкек шаары менен биягы Токмок шаары, Токмок шаарында да колледждерде, лицейлерде алар келип, ошол ар ким өзүнүн кесиптери боюнча толук маалымат беришет. Бүгүнкү күнү кандай деңгээлде, канчалык керек, кантип окутуп жатышат. Анан албетте көрөрмандардын дайыма кызыктырган суроосу бүгүнкү күнү эң эле кайсыл кесип керек, кайсыл кесип эртең керек болот, кайсыл кесип 10 жылдан кийин керек болот деген суроолор көп болот да биз тарапкачы. Мен ошого айтып кетет элем, албетте биз азыр баягы дүйнө жүзүндөгү трендтер бар да, модный, айтмакмын, ой, биоинженерия, анан муну деген кызыктуу нерселерди айтууга мүмкүнчүлүк бар. Албетте алар керек болот Кыргызстанга дагы бир убагында. Бирок бүгүнкү күнү биздин негизги багыт ушул аныкталган кесиптер, биз өзүбүз көзүбүз жетти, бүгүнкү күнү биздин экономикасына керек. Экономика өсүп келатат. Акыркы 2 жылдан бери абдан тегиз кадам менен өсүп баратат. Жумушчу күч керек, талап болуп атат. Бирок биздин багытыбыз ушул биз көнүп калган жумуштарды биз жаңы ыкма менен жасаганга үйрөтүшүбүз керек балдарды. Биринчиден бул санарип ыкмалар. Бүгүнкү күнү санарипи жок эч кандай бир жумуш ишке ашуу мүмкүн эмес. Жумуштун натыйжалуулугу ушул санарипти пайдалануу, жаңы ыкмаларды пайдалануу, ошон үчүн ушул багытка биз көбүрөөк көңүл буруп атабыз. Ошон үчүн бул санарип ыкмалар деген дагы бир чоң өзүнүн өзгөчөлүгү бар экен. Баягы мына мисал айтсак, курулуш тармагында мурун муда ушул тармактарга кыздар анчалык көп келишмес эле. Анткени оор депчи. Анан азыр санарип, конструирование, компьютер менен иштейт. Ошон үчүн биз өзүбүз сүйүнүп атабыз. Мынакей Максат Жумабаевичтин окуу жайларында кыздар саны да көбөйдү. Ушу жана курулушта, сантехникада, мебелди конструкциялоодо кыздар иштеп бүгүнкү күнү окуп жатат. Анан биз сурайбыз, ой, кызым, кантип иштейсиң келечекте десем, мен эми барып нети кыш коймок болом. Мен отуруп компьютер менен ошонун конструкциясын конструкциялайм, ошонун сметасын эсептейм деп туруп, ошондой жооп менен окуп жатышат. Биз абдан ага сүйүнүп атабыз. Анткени биздин долбоордун дагы бир багыты толук катмардын балдар кыздарына биз мүмкүнчүлүк беришибиз керек. Бул биринчиден мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга, экинчиден социалдык жактан мындай кем болгон үй бүлөлөрдүн балдарына дагы биз билим алууга мүмкүнчүлүк беришибиз керек да. Ошон үчүн буга да көп көңүл бурабыз.
Ошон үчүн эртеңки күнү ушул фестивалга келип толук маалымат алып кетсеңиздер болот. Анан эми бул канал өзү Чүй областына жайылып аткандан кийин мен дагы мүмкүнчүлүктөн пайдаланып маалымат бере кетейин. Эртеңки 26 апрелде биз Бишкек шаарында могул Чүй областынын чыгыш жак бетин чакырып өткөрүп атсак, 27 апрель күнү Кара Балта шаарынын Борборку аянтында ушул Чүй областынын батыш тарабындагы лицей менен Кара Балта шаарында колледждер үчүн дагы эле ушундай иш-чара өтүлүшү пландалып атат да. Кудай буйруса анда өткөрөбүз. Анткени биз жылда ушу кыргыз сертификатын бардык областтарына өткөрүп бергенбиз. Жыйынтыгын абдан көрсөттү. Балдар, кыздар ушул лицей менен колледждерге кызыкты. Бизде эми Кыргызда бир кызыктай, менин оюмча бир тенденция бар да, балабызды сөзсүз түрдө жогорку билим беришибиз керек деп эле, анан кийин окууну бүтүп электе эле сен тетиги жака барасың, сен бияка барасың, тиги убакта мен сага жогорку билим берем дейт. Анан ошол балдарыбыздын кээ бирлери Максат Жумолович айткандай, же аягына чейин окуп бүтпөйт, же окуп бүткөндөн кийин кайра баягы ошол кесип иштебейт. Ошол кесип иштебейт. Бак мурун стереотип болуп калган да, баягы лицей же колледж же техникум десе эле окубаган же тентек балдарды ошака берип коюш керек деген негизи ушундай стереотип болуп калган. Бирок ал жылдан жылга жоюлуп келе жатат окшойт. Абдан туура эмес бул. Анан кийин азыр биз мына ушул өлкөбүздө бир гана Кыргызстаныбызда суроо талапка күч болгон кесиптерди айтып жатпайбызбы? Ал эми ага айтсаңыз, сиздердин колледжди эмне үчүн тандаш керек? Башкалардан эмнеңиздер менен айырмаланып, артыкчылык бар дагы башка бүтүрүүчүлөрдү кабыл аласыздар? Абдан жакшы суроо. Азыр эле мына Нурлан Чырбанович айтып кеткендей, 2018 жылы Азия өнүктүрүү банкынын баягы иликтөөсү менен Кыргызстанда 8 окуу жайды тандап алышкан. Ал 8 окуу жайга 16 приоритеттүү деп саналган кесипти тандашкан. Мисалы үчүн ошол приоритеттин ичинде курулуш тармагы бар. Биздин курулуш тармагынан 3 багыт боюнча биз бул проектке киргенбиз. Ал жерде жанагы мен айткандай курулмаларды куруу жана эксплуатациялоо жана мастер прораптарды даярдап чыгарган кесибиз. Жыгатыч иштетүүнүн технологиясы, дизайн жана конструкциялоо деген бул абдан мындай заманбап болуп турат да. И үчүнчүсү жанагы санитар техникалык анан желдетүү жабдыктарын монтаждоо жана эксплуатациялоо. Ушул долбоордун алкагында бул суроо биз 8 окуу жай кирдик деп атпаймынбы? Бишкек шаары боюнча биз тандалдык. Ал эми региондор боюнча ар бир облустта бирден аграрный направлениеде багытта, туризм жагында дейбизби, нарын өрөөнү ар бир региондун өзүнүн мындай өзгөчөлүгү бар да. Ошол өзгөчөлүктөр боюнча 15-16 багыттагы кесипкөй адистер чыгара турган окуу жайлар кирген. Ушул 8 окуу жай 18 жылдан бери азыркы замандын талабы боюнча стандарттан баштап окута турган жерибизди толугу менен кайра карап чыгарды да. Эң сонун. Ремонттон өттү, заманбап жанагындай аудиториялар даяр болду. Азыркы талапка ылайыктуу жана инклюзив деп атпайбызбы? Ошо жанагы мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга да ылайыкташтырылган, ошону эске алуу менен заманбап оборудованиялардын баары коюлду. Мисалы үчүн өзүбүздүн эле окуу жай боюнча айта турган болсок, ошол жана 3 багыт боюнча окуу өндүрүштүк комплекстерин даярдаптык да. Ал жерде заманбап жыгач иштетүү технологиясы боюнча мебель чыгара турган абдан жакшы цех ачылды. Темир иштете турган өзүнчө дагы бир цех ачылды. Ошондой эле 3-чү курулушчулар деп аткан багыт боюнча курулуш лабораториясы ачылды. Ал жерде заманбап экспертиза кыла турган жана сынактардан өткөрө турган испытание деп коет. Ошонун баарын жасалып чыкты. Башкача айтканда, окуу жайда окуунун сапатын көтөрүү үчүн бүт шарттар түзүлдү. Бул бир. Экинчиден, мурда бизде мындай жок эле. Жанагы окутууну жумушчулардын, жумуш берүүчүлөрдүн территориясынан окуту. Орусчалап айтканда обучение на рабочем месте.
Башкача айтканда биздин студенттер окууну 2 жыл 10 ай, 3 жыл 10 ай окуй турган, 1 жыл 10 ай окуй турган студенттер эми жумуш берүүчүлөрдүн тармактар боюнча линиясына барып, мисалы үчүн курулуштар салынып аткан жерге барып, ошо ордунан окутабыз да. Бул уже студенттерге абдан мындай сапаттуу көтөргөнгө жардам берет да. Андан сырткары жумуш берүүчүлөр студенттерди баягы дипломдук коргоо убагында комиссиянын составына кирип, курамына кирип, өздөрү суроо берүү менен анын үстүнө биздин студенттер ошол жумуш берүүчүлөрдүн короосунда технологиялык практикага, диплом алдындагы практикаларга катышат. Ошол эле жумуш берүүчүлөр теманы дагы жактай турган теманы да беришет да. Ошондуктан жанагы 8 окуу жай деген өзүнүн регионунда бизге азыр өзгөчө макам берилип атат да, алдыңкы тажрыйба борбору деп. Ошол тажрыйбабызды, ал тажрыйба үчүн баарыбызды, мугалимдерибизди кайра квалификациясын жогорулатуундагы мынакей Азия өнүктүрүү банкынын жардамы менен өтүп чыгышты. Шарттар да түзүлдү. Ошол жумуш берүүчүлөр же болбосо өлкөбүздөгү мекемелер, ишканалар, кайсы тармак болбосун, эң ийгиликтүү жакшы окуган студенттерди дароо жумушка алуу мүмкүнчүлүгү бар экен. Туура. Жумушка орноштуруу маселеси дагы өзүнөн өзү чечилип атат. Мына бул биз мурдага караганда жанагы окуу программасынын ичинин баарын кайра карап чыктык. Мурда мисалы үчүн 100% окутууда 70% теориялык жагын окутуп анан 30% практикалык болсо, азыр 60 теория, 40% практика, то есть жанагындай көндүмдөр, кол менен иштеткен, жалаң эле китепти карап теория менен отуруп албастан, аны дагы жанагы өзүбүздүн корообуздан эмес, жумуш берүүчүлөрдүн территориясына, алардын объектилерине барып биздин балдар өз көздөрү менен көрүп, алардын наставниктерин бизге коюшат. Бул мына былтыр биз бүтүрүүчүлөрдү чыгардык, өзүнүн эффектисин дагы эле берип атат. Көп балдар жумуш ордун таап алышты. Эң сонун. Нурлан агай, бул фестиваль канча жылдан бери өтүп келе жатат? Анан эмне үчүн ошол эле кесиптик лицей, колледждер арасында өтөт? Бул фестиваль биз долбоор аркылуу мынакей быйыл 2-нчи жолу өткөрүп атабыз. Анан эми таза эле биз эле өткөрүп атабыз сөзүн алысмын. Ар кандай иш-чаралар буга чейин да жүрүп келген. Бирок биз ушу 2 жылдан бери билим берүү жана илим министрлиги тарабынан ушул жергиликтүү бийлик менен тыгыз байланышта ушул иш-чараны мындай бир чоңураак масштабта көп бүтүрүүчүлөрдүн топтобусу менен өткөрүп жатабыз да. Мисалы былтыр биз Бишкек шаарында өткөргөндө бир сыйра баалап көрсөк 3000ден тегерегиндеги балдарды топтоп турук да, ошолор бир күнү келип ушунун баарын билип кеткени биз үчүн чоң иш-чара болду. Эми албетте мындай иш-чараны жүргүзүш дагы өзүнүн өзгөчөлүктөрү бар. Ошол балдардын баарын кызыктырып, ошолорду кармап калыш да татаал маселе. Ошон үчүн биз ушул жанагы маалымат берүү жумуштарыбыз менен бирге эле ошол балдар келип кичине көңүлүн ачып, өздөрү билген ырчыларды чакырдык. Былтыр мисалы Жак деген ырчы келип балдарды өздөрүнүн ыры менен дагы ырынан тышкары дагы ушул окуу жайларга өткөрүп жактаса, быйыл мынакей Изи деген ырчыны чакырып атабыз. Ал келип айтып берет, жана башка иш-чаралар, оюндар, конкурстар, ошентип балдарга биз ойлойбуз эртең мененки 10дон түшкү саат 1:30 чейин кызыктуу убакыт өткөрүп, маалымат менен кошо бирге дагы маалымат менен кошо дагы жанагындай иш-чараны өткөрүп берели деген ой пикир болуп атат да. Жанагы суроону толуктай алдык окшойт, анда агай айткандай мастер-класс жүрөт экен, көргөзмө жарманка жүрөт экен, атайын конкурстар жүрөт экен, атайын келген коноктор үчүн концерттик программа жүрөт экен, анан маалымат берет. Анан дагы бир абдан маанилүү нерсе деп ойлойм, биз жумуш берүүчүлөрдөн да чакырып койдук. Ошо жумуш берүүчүлөр дагы алар бүгүнкү күнү бизге көз каранды адамдар эмес. Алар өздөрүнүн болгон толгон көз карашын айтып берет. Кандай талаптагы кесипкөй адистер керек бүгүнкү күнү. Кантип эртең күнү кесипкөй болуп ушул жакшы жумушка карашып, ошолордон да ой бөлүшөбүз. Анан мен кыскача баягы Максат Жумолчуга кошуп кетерим, биздин долбоордун негизги багыттары бул
биринчиден балдарга эмне окутабыз. Ошол окутуу программалар бүгүнкү күндөгү заманбап ыкмалар менен окутуулар жүргүзүшүбүз керек да, окутуу программалары. Экинчи абдан маанилүү маселе ошол окутуу программаларын ким окутуп жатат. Ошол окутуу жайдын мугалимдеринин мүмкүнчүлүктөрүн жогорулатууга абдан муктаждык абдан жогору. Анан үчүнчүдөн бул албетте кандай чөйрөдө окутуп атабыз. Тилекке каршы бул социалдык сферадагы билим берүү менен ден соолук ушул медицина булар чында социалдык сфералар мамлекеттин экономикалык ситуациясына жараша жетишээрлик көңүл бере албай келатабыз да, чындачы. Анан ушуларга көбүрөөк көңүл бурушубуз керек. Балдар заманбап, таза, жакшы жайда окуш керек. Сонун. Мен да кошумча кошпойсом болот. Макул. Агай, эмне үчүн ушул кесиптик окуу жайлар арасында бул фестиваль жүрөт? Мисалы, ошол эле колледж, ошол эле лицей, ошол эле мүмкүн техникумдар арасында, жогорку окуу жайларда алар кереги жок дешеби? Эмне үчүн кесиптик окуу жайлар арасында жүргүзүп жатасыздар бул фестивалды? Жогорку ар бир окуу жайы, баштапкы, ортоңку жана жогорку окуу жайлар өздөрүнүн деңгээлинде өздөрүнүн кесиптик маалымат берүү жумуштарын жүргүзүп жатат. Ал дайыма жүргүзүп келген. Анан биз жана өзүңүз айткандай, биздин Кыргызстанда жогорку окуу жайлары жөнүндө маалымат элде көбүрөөк. Кандайдыр бир баягы илгертен берки сиз айткандай стереотип түзүлүп калган. Терде тиги жогорку окуу жайы бар, бир окуу жайы бар деп. Анан кийин буга чейин экономиканын талабы көп катуу мындай муктаж болбогондон кийин жумушчу жана орто кесиптик кесипкөйлөрдүн муктаждыгы аз болгондуктан ал жөнүндө маалымат азыраак экен. Ошон үчүн биз ушуга басымдуулук кылып атабыз. Биз сөзсүз эле мынакей жогорку окуу жайына барбай койбо, кел лицейге кел, же колледжге кел деп эч качан айтпайбыз. Бирок бүтүрүүчү, мектептин бүтүрүүчүсү, 9-классты бүтүрүп, 11-класстын бүтүрүүчүлөрү жетишээрлик маалымат алып, ата-энеси менен акылдашып, бир туура чечимге келсин деген ой. Ошон үчүн бүгүнкү күндө кесиптик окуу жайлар тууралуу көбүрөөк маалымат берүү максатында баштапкы келиңиз, кошумчалай айтып билеңиз. Мен как раз сиздин берген сурооңузга улай да. Мисалы үчүн биз бул эле фестивалды карап отурган жерибиз жок. Мисалы үчүн 14 апрелде биз окуу жайыбызда Бишкек шаарынын билим берүү башкармалыгы менен бирдикте ачык эшик күндөрүн өткөрдүк. Ушундай эле нерсени бүт эле окуу жайлар жасайт, в том числе жогорку кесиптик билим берүүлөрдө жасашат да. Мисалы үчүн жогорку кесиптик вуздардан бизге келишет. Силердин бүтүрүүчүлөрүңөр бизге келсе болот да, алар да өздөрүнүн профессионал кесиптик ориентацияларга жүрүп келишет да. Мисалы үчүн бизге акыркы апрель айында МВДнын академиясынан балким кесипти өзгөртүп юристтер болуп калабы деп жанагы эле кыргызстардан алар келишет. Ошон үчүн биз мына 14 апрелде өткөрдүк, абдан жакшы келди. Учурдан пайдаланып ошо Бишкек шаардык билим берүү башкармалыгына чоң ыраазычылыкты айтат элек. Биз жөн эле кат менен эле кайрылып койдук элек. 300дөн ашык жаңы конуштарда региондордон келген баягы бүтүрүүчү окуучулар бар экен. Алар да кызыгып, биз алар үчүн да бүт шартты түзүп бердик, концертный программа кылдык, экскурсия жасадык, полигон лабораторияларды көргөздүк да. Эми ошол эле май айында дагы ушундай өткөрөбүз. Сонун. Эми бүтүрүүчүлөр өткөрүп жатыптырсыздар, макул маалыматты берип жатыптыр, аймактарды кыдырып жатыптырсыздар, ушундай фестивалга ачык эшиктерине катышып жатыптырсыздар. Эң сонун маалымат көп болсо, ошончолук бүтүрүүчүлөрдүн, ошол эле ата-энелердин, ошол эле кесипке ээ болгом деген адамдардын маалыматка ээ болсо жакшы. Тандоого алардын шансы бар. Ар бир адамдын өз тандоосу. Сиздерди тандагысы келди дейлик. 9-класс болобу, 11-класстын базасында болобу, эми кантип тапшырышат? Бул дагы абдан туура суроо. Муну сразу эле ошол бизге келгендер бул суроону бербей атышат. Мына жалпы элибизге маалым 20-жылы ушу март айында пандемия келгенден бери биз июлдан баштап тиги сентябрь айына чейин кабыл алууну кампаниясын баштайбыз да. Ошол пандемияга байланыштуу
аралыктан жерлерден интернет аркылуу документтерин тапшырууну 2 жылдан бери 20-чы, 21-чи, 22-чи жылы мындай толук кандуу баягы апробация деп коебуз, ушундан өттү. Анын үчүн бүт кыргызстандык окуу жайлар интернеттин баарын киргизди, шарттардын баарын түздү. Мен ойлойм, региондогу бүт эле Кыргызстандагы элдер эми кандай тапшырганды бири-биринен угатат болуш керек. Мисалы үчүн биздин жанагы таркатып аткан баракчаларыбызда, материалда QR код бар. Ал жерде толук маалымат бар. Андан сырткары биз сайтка да жайгаштырып койдук. Роликтер жасалды. Ал жерде Баткенде отуруп деле, Көлдө отуруп деле, Таласта отуруп деле интернетке кирип туруп өзүнүн аттестатындагы 9-классы бүттү деген күбөлүктөгү болгон маалыматты, фамилиясы, аты жөнүнүн баарын жазат. Жанагы сериясы менен документин киргизет. Ал жерде 2 жолу, 3 жолу көрүнгөн окуу жайга бир эле документин тапшыруу мүмкүнчүлүгү бул жанагы программадан санариптен өтпөйт. Ошон үчүн ал жерде эч оорчулугу жок. Бул жерде биз жанагы ранжирование деп коет, жалаң бешке окугандар сөзсүз түрдө бюджет көтөт. Анан 3-ü, 4-ü аралашып калгандар алардын эми өтүү шансы мындай төмөнүрөөк болуп калат. Аны машина өзү тандайт, компьютер өзү тандайт. Башкача айтканда, мурункудай биз экзамен алчу элек, азыр экзамен албайбыз. Биздин эме колледжде 2 гана кесип боюнча ал өзүнүн спецификасы өзгөчө болгондуктан архитектурага архитектор болом, анан дизайнер болом деген улан кыздар сөзсүз түрдө 2 күн карандаш менен сүрөт тартат. Ал жерде биз эмеге сайтка да илип койгонбуз, буклеттерге дагы баягы үлгүлөрүн беребиз, образецтерин. Мисалы үчүн баягы бул өзгөчө багыт болот баягы. Мисалы үчүн медицина тармагы химия, физикадан, биологияданбы алар керектүү деп туруп, алар тестовый тапшырма беришет да. А бизде калган кесиптер боюнча мына 8 деп атабыз, 6-оосунда экзамен жок. Ал жанагы алган онлайн эле аркылуу бар экен. Эң негизгиси жанагы компьютерде анык окуйсуңбу же окубайсыңбы деген суроо берилет. Өттүң дегенди биз айтабыз, бирок 3 күндүн ичинде ооба мен окуйм деп туруп баягы подтверждение бериш керек. Эгерде ошону баспай калса компьютерин, анда биз өтөөрүн өтүп алып айнып калган турбайбы, башка окуу жайга кетем деп калганды турбайбы деп түшүнөбүз. Аралыкта отурабыз да. Анан кийинки орундалган кишини биз бюджеттик орунга сунуштайбыз да. Ал сөзсүз түрдө жана компьютерде кыргызча да бар, орусча да бар. Ал Бишкек шаарына кирсек, Бишкек шаарынын болгон окуу жайларынын тизмеси турат. Ал ошол окуу жайдын кнопкасын басса эле анын ичинде кесиптер чыгат. Анан ошол кесипти шифр боюнча тандап эле үйүндө отуруп эле окуп өтөт да. Сонун, түшүнүктүү. Агай, эми 2 жылдан бери мына ошол фестивалды өткөрүп келе жаттырсыздар. Соңку суроом болсун. Эң эле бүтүрүүчүлөрдүн кызыккан кесиби 2 жылдын аралыгында кандай кесиптер болууда? Эң эле көп кызыккандар бүгүнкү күнү мен жана айтып кеткендей санарип кесиптери бар. Бул автоматикалык системаларды программалоо жана автоматташтыруу деген кесипке бүгүнкү күндө абдан талап абдан жогору болуп турат. Курулуш тармактарына абдан талап жогору болуп турат. Бүгүнкү күндө энергетика тармактарынын түрлөрүнө абдан талап көп жана ай чарба процессин кайра иштетүү. Мен ойлойт элем ушул бүгүнкү күндө негизги анан дагы кошумча кызмат көрсөтүүдө бизде балыкчы колледжинде туризмди алдыга жылдырып атабыз. Ушу Ысык көл жергесинде туризмди жөнгө салуу дагы туризм боюнча жумуш кылуу абдан чоң муктаждыкка бүгүнкү күнү талап суроо талап жогору. Анда сиздерге ыраазычылык билдирелик. Мына азыр бүтөм деп 9-11 классты ошол эле окууну бүтөм деп кичине болсо дагы ойлонуп, кичине болсо дагы толгонуп жаткан бүтүрүүчүлөргө жакшы маалымат болду. Алардын ата-энелерине да жакшы маалымат болду. Кудайым буйрса, эртең дагы 26 апрель Эмен паркында канчада? Saat 10'da башталып, 1,5 чейин иш-чара өтөт. Saat 10'da бардыңыздарды күтөбүз. Маалымат үчүн кирүү акысыз. Акысыз.
Ачык аянтта бардыгы. Кенен кесир бүт маалымат алып кеткенге толук шарт бар. Анда мына ошол маалыматты дагы да болсо тастыкташ үчүн, дагы да болсо кененирээк маалымат алам деп турган болсоңуз, анда сизди эртең Эмен паркында күтөт экенбиз. Бул тууралуу бизге кененирээк маалыматты берген меймандарыбыз болду. Аталган фестивалдын уюштуруучусу Нурлан Атаканов жана ошондой эле Бишкектеги курулуш архитектура жана менеджмент коллежинин директору Максат Дүйшөбаев агайыбыз бүгүн бизде мейманда болду. Таңкы лайв көрсөтүүсү мына ошентип таң эрте жакшы маалыматтарды, акыркы кабарларды алып берүүгө ар дайым даяр. Бизден алыстабай туруңуздар.